көйгөйү эми бул Татынакай көл тияғы айыл ортону бир дозоктун чуңкурдай кылып казып салбай. Ошону өкмөт каспай ошонун ордуна. Эскилердин моголарын баарын кетирсин, сен такыр эле тамтыгы чыгып талкаланып калган. касып катып качып кетип калып атат. Негизи 2019-тан кийин силер көбөйүп калгансыңар. Бирок 2023 берип турсуңар. Жок экен менде. Эчтеке жок, жеп алгансыңар баарын алапчы. Ал жерде деле бир 500-600 миллион түшүш керек эле да. 500 гектар деген бул оңой жер эмес да. Бир айыл өкмөттүн баарын эле берип салган. ГКМ тарабынан уголовный иш козголду. Мына жерди талкалап, жолду талкалатып берип, мамлекетке бир сом түшпөгөндөн кийин чыкчаңсыңар да. Өкмөткө жанакы айтып атпайм, 35 миң сомдон төгүп коюп атат. Болду калагандай. Чалгындоого да берет. Анан чалгындоого деген ойдон касып иштеп берет. 10% личный айылга салып берсинчи. Биз монт менен жашабайбызбы? Тройканын баары көбүнчөсү 90% ушу биздин райондон алып кетилген сырьё да. Бул жол Кант шаарынан бери чыккандан кийин эле интернационал айылын карай, андан дагы жогорку айылдарды карай кете турган жол, бирок өзүңүздөр көргөндөй бул жол такыр эле тамтыгы чыгып талкаланып калган. Эмнеге десеңиздер, ушул жактан чоң жүк ташуучу унаалар гравий ташып шаарды карай кетип бара жаткандыгын көрсөк болот. Бул жерде сутка сайын эмне деген гана гравийлер шаарга кетет, жана дагы ал кайсыл жерден касылат, алдыңкы мүнөттөрдө айтып берейин. Бишкек шаарында курулуштар күн түндөбөй жүрүп жатат. Ал үчүн сырьёнун 60-70%ын Ысык Ата району камсыздайт. Район боюнча 90дон ашуун кум шагыл казуучу карьер бар. Алардын 28-и Жээк айыл өкмөтүндөгү интернационал айылында. Айылга барчу жолдун тамтыгы чыгып талкаланган. Күнү куру койбой таң азандан түнгө чейин кум шагыл тарткан оор жүк ташуучу унаалар жолду бошотпойт. Жергиликтүү элдин айтымында кум шагыл бизнеси токойлорго чейин талкалап кирип, жайыт жерлерди каалагандай каңтарып жатат. Эме да, могу Кыясынтер компаниясы болуп атат да. Мисалы караңыздар да, бул жерде Бүсер көл турат да. Көлдөн кийин мына 100 метрге жетпеген жерди көлдөн ылдый кылып, мына уже казып атышат да. Анан бул жерде мисалы көл, анын артында тагы айыл жап жакын да. Анан мойтуп Татынакай бакты кыйып кетип атышат да. Токойдучу. Илгертен эле токойдо турабы? Илгертен мындайча айтканда бул многолетний саженец болгон да. Анан эл отургузган да бул бактычы. Эми ошол бакты казып атышат да. Эми бул жерде элдин, жаштардын мисалы көйгөйү, эми бул Татынакай көл тияғы айыл ортону бир дозоктун чуңкурдай кылып казып салбай, бул жер ушул бак болсо, ошол бак бойдон эле калса деп, ушундай эле биздин көйгөй ошол да. Дробилка турбайт, наркысычы. Бул башка, тиги башка, тиги башка, тиги башка да. Эне 4 ушундай дробилка бар да. Анан тиги Бекзат деген бир түрк. Аны сатты дагы башка түрктөргө сатып алып кетип калды. Карабайсыңбы? Бири-бирине сатып бул сатып туруп ал тияктан башка дробилка ачып алды да. 3-4 дробилка бар. Эми каждый дробилкада нарушение бар. Мисалы үчүн откос 10 гектар жер берилсе, булар дагы дополнительный үстүнөн 10 гектар касып алган, 10 гектардан ашык. Мисалы үчүн булар токтотпой атышпайбы? Дагы деле токтотпой атышат да. Эмнеге бизде таң калыштуу да? Мисалы үчүн ишиң бүттү, 10 гектарды касып бүттүңбү? Кет болду. Булар кетпей кайра иштеп атышпайбы? Булар кандайча нарушение кылып атышат билбейбиз да, кайрачы. Баардыгынын эле эмеси бир ушу карьери касылып баштагандан бери негизи ушу суу жок да. Нааразычылык суу. Суу касылып келатат, бирок суунун башнябыз бар, суу келе элек да. Себеп Касылганда качып кетет да суу. Касылганда суу качып кетет деген эме бар экен да. Суу качат да. Булактын көзүн чуксаң булак тартпай чыкпай атат деген. Өтө жакта азыр барып көрсөңөр деле болот да, илгерки касылган жерлердин, оорулордун баарын эле кайра эле суу басып кеткен. Биз мейинде мына водокачкада койчубуз, түшчүбүз. Элдер могу 3 айылдын эли барып түшүп, эс ала турган жерлердин суулары жок. Потому что бул түзүрөк, тигилер каскан жагы ылдыйраак, суунун баары ушака качып кеткен да. Карьерлер бардыгы тең эле жеке тараптар да. Жеке тарап буякта. Бул бүт бардыгы тең жеке тарап болот атпайбы? Мисалы үчүнчү келет, касып катып туруп качып кетип калып атат. Өкмөткө жанакы айтып атпайм, 35 миң сомдон төгүп коюп атат. Болду калагандай. Мисалы үчүн бир карьер мисалы үчүн 100 кетирсе деле, ошону өкмөт каспай ошонун ордуна. Эскилердин моголарын баарын кетирсин, сен мынча күнөөң бар экен, сен мынча давай восстанови, давай кет.
Ошонун ордуна мисалы үчүн 28 азы 55 лицензия берилди дейт. Ошо 55-ти зачем эмнеге көрөт? Ар кайсы Бүт бар, ар кайсы баарын чукулат, тиги жер бир жерин чукулайт, тиги жер бир жер. Бул өкмөт келсин, ушулардын ордуна 5 чоң дробилка койсун. Вот ошол 5 чоңдон күнүнө 150дөн 100 КАМАЗдан кетирсе делечи, ошондо ошол эле количество болот атпайбы? Ооба. Ошол эле Акча количество. өкмөткө чыгат. Өкмөткө чыгат. Алып мен аттан эми пенсия алат. Ооба. Ошолордун пенсиясы ушундан кетип атпайбы? Анан өкмөт келет да мына булга жолго мынча кетип атат деп. А булар мисалы үчүн жол менен баштары да оорубайт да булар. Сурап да койбойт да. Сурап да койбойт, өздөрүнүкү колтойгон жыптар. А биздики байкуштардыкы кички машина. 10 эле процентин личный айылга салып берсинчи. Биз монт менен жашабайбызбы? Сыр на масле кататься буду, мисалы үчүн мындайча айтканда. Негизи силер чүй боюнча эң алысыңкы айыл өкмөт болмок кезиңер негизи. Эң мыкты айыл өкмөт. Монтип эле тонол болсоңор. Бай мамлекет. Ой, биз өзүнчө Швейцария болмок экенбиз да, мындайча айткандачы. Күнү кургайбай, эртеден кечке жүк ташуучу унаалар ушундай шагыл ташыйт да, бүт баары шаарга кетет. Ал эми жанагы айтайын дегеним жол боюнча келатканда жанагы жол качан салынды? Союздун жолу турабы? ооба да, андан бери вообще эч ким карай элек. Ошо союз салынгандан кийин калган мына ошол боюнча эле жолдун кейипи ошол. Бир аңдан бир аңга качып жүрөсүңөр аны. Айла жок. Элдер мына лобойлорун талкалайт. Жалаң ушулардын кочкаларын ыргып жүрөт. Бир эле лобоюң 7-8 миң турат. Өстөрү тетакка чейин бар эмгектен таң атпай туруп бар иштешет. 20-30 миң сомго. Мындайча айтканда шумдук эле бияк. Пайдасынан зыяны көп дебейсизби? Жолдордун талкаланышы боюнча айдоочулар деле 40 тонналык жүк ташуучу унааларга чектөө киргизүү зарыл экендигин айтышат. Хова мулалар токтоп ташкет. Чисто эле мул КАМАЗдарды ташкет. Алар ордо ошол талкалап алганда. Алардын веси менен берес. Алардын веси да оор, анан ходовой да башкады. КАМАЗ мисалы мындай турсаң, өтүп баратканда деген жумшак өтөт да. Ошол эле мисалы ошол эле яманын жанында турсаң, хова өткөнүн көрсөң, Жогоруда айтылган көйгөйлөр менен Ысык Ата районунун жаңы дайындалган акимине бардык. Ал бул маселе тууралуу иш кызуу жүрүп жаткандыгын айтып, пландары менен бөлүштү. Бүгүнкү күндө сиздер тараптан кандай чаралар көрүлүп жатат, эмне иштер болуп жатат, эмне иш пландары ишке кирди? Бүгүнкү күндө Чүй облустук ГКМ тарабынан уголовный иш козголду. Анан ошол органдар тарабынан бизге кат түшүрүлгөн, ошол Ысык Ата району боюнча уголовный иш козголгондугуна байланыштуу баардык ошо карьерлер боюнча иштер токтотула деген. Бүгүнкү күндө биз свидетельстволорду дагы мындай берүү жагын токтоттук. Лицензияга бул жакта болгондон чалгындоого деп турбайбы? Чалгындоого да берет. Анан чалгындоого деген ойдон касып иштеп кетет. Ошо да бизде деген эмебизде бар да, норма бар да, баалуу төмөн жерлер бар, анан өтө баалуу жерлер бар. Өтө баалуу жерлерди биз трансформация кылабыз, баалуу төмөн жерлерди мамлекеттик администрация тарабынан, айыл өкмөт тарабынан бериле берет да. Аким кызматка жаңы дайындалганы менен баш аламан иштеп жаткан карьерлердин ишин комиссиянын иш алып баруусунан кийин укук коргоо органдарына өткөрүп бергенбиз деп ишендирет. Макул, буга чейин мыйзамсыз жана чар жайыт берилген уруксааттарга жооптуу эместир. Бирок мындан аркы маселени жөнгө салып кете алабы деген суроо бар. Буга биз дагы саресеп салып турабыз. Ал эми биз сөз кылып жаткан маселе жогорку кеңештен дагы көтөрүлдү. Анда депутат лицензия берүү 2019-жылы токтолгону менен азыркы күндө деле мыйзамсыз лицензия берүү фактысы бар экендигин айтты. Лицензия берилбейт. 19-жылы мыйзамга өзгөртүү кирген. Ошонун 19 февралдан баштапкы дейм. Лицензия берилбейт. Лицензиянын ордуна бул райадминистрацияга бар катталат. Көлүк берилет. Аким берет. Акимдин алдында комиссия бар. Ошо комиссия ошону карап чыгат да, комиссияга ар түрдүү ведомстволордон специалисттер кирет. Анан кийин аким көлүк берет. Ошо көлүктүн негизинде айыл өкмөт келишим түзөт. Лицензия болбойт. Эгерде лицензия берилип калгандар болсо ага чейин алардын укуктары бар. Ал лицензияны барат да акимге көргөзөт. Акимдин алдында комиссия карап чыгат да, ошо лицензиянын ордуна көлүк берилет. Анан кийин дагы көп шарттар өзгөрүлгөн. 3 жылдан ашык берилбейт. Ал жер эмне үчүн дегенде, буга чейин ошо 19-жылга чейин көптөгөндөр ушул лицензия алып алышып, бирок бай сатуу аракеттерин алганбы, бирок казуу иштерин жасабай эле жүрө беришкен да. Ошондуктан бай 3 жыл кылып койгон мөөнөтүн. Анан 3 жылдын ичинде казып
канчалык асса анан кайра узартып берип, анан же болбосо дагы берип турат да. Сунун алдында 10 сотуктан ашык берилбейт. 10 сотук берилет. Дагы бир шарт бар, закон о недрах деген бар, 18-нчи беренесинде ошол жерде так жазылып турат. Гравий, кум, анан топуракты казуу, бул добыча казып алат. Калгандары разработка. Ошо разработкага булар лицензия берет геологиячы. Тиги гравий, анан кум, анан топуракка, сары топуракка лицензияны да бере албайт, узарта албайт. Бул тасма жерлер туш келди казылып, ташылып сатылып, бирок кайра калыбына келтирүү иштери жүрбөгөндүгүнөн кабар берет. Мыйзам боюнча жерди казган соң кайра калыбына келтирүү үчүн мамлекетке акча төлөө талап, бирок депутаттын айтымында акчалар желип кеткен. Бул фонд болуш керек болчу. Фондду акимиятта түзүлүш керек, ачыш керек болчу. Счет, банктан счет ачылат да, ошо банкка, счетко акча которуп туруш керек. Ошондо эки фондко ошол кийин калыбына келтирген үчүн постоянно акча төлөп турат. Кийин казып бүткөндөн кийин ошол ордуна кайра калыбына келтирип, эгерде ал жайыт болсо, демек жайыттын үстүндө чөп чыгып турду да, демек чөп болсо ташка чыкпайт, кумга чыкпайт, ал ошол жерде бир топурак, жакшы топурактын үстүнө чыгат да. Анан бир 50 сантиметр болобу, 30 сантиметр болобу, ошолорду ташып келип, кайра үстүнөн жайып, анан ордуна келтириш керек болчу. Ошол үчүн жазылып турат, трансформация болунбайт деп. Эмне үчүн дегенде, ордуна кайра келет деген сөзү да. Туурабы? Экинчиси, бул баягы потеря деп коет. Анан кийин ошол потеря, ошол жерге чөп чыгабы, эмне чыгабы, бир 49 жылга ошону эсептеп, анан жакында прокуратура эсептеген экен, бир 700-800 миң сом бул 3 гектарга санап берген экен. Анан 500-600 гектарга санап көргүлө эмне деген акча. Ал бул биз жайыт жөнүндө айтып атабыз. Бактарак, жанагы сиз сурап аткан жерде бактаракты да кыйып салган экен да. Ошондуктан бул жерде көптөгөн маселе бар. Эң негизгиси, мен оюмча, ушул акимчиликтер өзүнүн толук мыйзамда каралган укуктарын билишпейт. Биз Кыргыз геология кызматына барып, орун басарына жолуктук. Анда ал так суроого так жооп бербей, карайлы, көрөлү, эртең кел деген шылтоого өттү. Биз эртеси дагы, андан кийинки күндөрү дагы байланышууга аракет кылдык, бирок суроодон качкандыгы айкын болду. Негизи 2019-тан кийин силер бербей калгансыңар. Бирок 2023 берип турсаңыз. Хорошо. Он может из разведки персонала он. Хорошо, я понял. Дело замечательно как-то. Не, бұл деме бар екен. Нарушениесі бар екен бұнда. Нарушениесі бар да? Хорошо. Ертең келді олғыз. Mesela жазып қойыңыз. Жана WhatsApp-қа жазып қойсам, не номер? Бош болғанда келіп аламыз. Азыркы тапта талкаланган табиат же карьер катастрофасы боюнча УКМКда иш алып барылып жатат. Биз жогоруда айтып өткөн фактылар боюнча толук иликтөө жүрүп, тийиштүү органдардагы бир катар кызматкерлер жоопка тартылат деп ишенебиз.